9 мая. Эта дата играет огромное значение для каждого из нас. Праздник Победы мы не можем представить без наших дорогих ветеранов. Ведь именно благодаря вам мы одержали победу и живем на яркой стране. Спасибо вам большое и низкий вам поклон. Жүрөгүмдө туйлаган кыргыз каны, өзөгүмдө туйлаган кыргыз жаны, төрөлгөндө оозанган Манас менен, амансыңбы ала тоонун кыргыздары. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин коноктор жана ошондой эле айылдын тургундары. Баарыңыздарды улуу жеңиш майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Жана ошондой эле ар бир өңөргө тынччылык, бакубат, ден соолук, узун өмүр кааламакчымын. Ал эми бүгүн улуу жеңиш күнү 9 май майрамы. Бул майрамды биздин улуу ата мекендик согуштун урматтуу ардагерлерисиз элестете албайбыз. Анткени дал ушул биздин чоң аталарыбыз үчүн биз жеңишке жетип, ушундай жаркын мамлекетте жашап, biz 9 май жөнүндө эмнени билебиз? Бир гана кинодон же болсо тарыхтан гана окуганыбызды болбосо, биз эчтекени көргөн жокпуз. Биздин Аксу айыл өкмөтүндө бир гана Сарсен чоң атабыз калыптыр, согушка катышуучулары. Ошо Сарсен чоң атага мен өзүмдүн атынан, айыл кеңештин атынан узун өмүр, чын ден соолук, ар дайым эле биздин төрүбүздө меймандар отурушун каалайт элем да. Бул 1 май, 5 май, 9 май майрамдары кыргыздардын эң бир ыйык майрамдардын бири да. Ошон үчүн силерди бул келечек муундарыбызды кыргыздын кыран жигиттери, кыздары арабыздан чыксын деп ушундай майрамдарын уюштуруп атабыз. Мына биздин атабыз, биз бул Шаршен атабыз менен сыймыктанабыз. Себеби булар көргөндү биз көргөн жокпуз, көрбөй эле коелук да. Ушул жерден пайдаланып, жалпы Аксу айыл аймагынын ал элдин атынан Шаршен ата сизге чын ден соолук, узун өмүр, бактылуу карылыкты, сүйүктүү неберелериңиз менен эли журтуңуздун арасында кадыр барктуу аксакал байбичеңиз менен балпайган байбиче болуп жүрө беришиңизге мен тилектешмин. Мына өйдөгү айылдын тургундары илгерки 7 колхоз болчубуз. Азыр дейин бир гана колхоз болдук, Карла Маркс колхозу. Мына ушунун тургундарына, небере чөбүрөлөрүмө чын ден соолук, бакты таалай, өмүрүңөр узун болсун, элиңер, журтуңар аман болсун, эл ичинде, жер үстүндө эл катары өйдөгү өрөөндүн тургундары жакшы жашасын илгеркидей болуп. Кымбаттуу небере чөбүрөлөрүм, мен де силердей болуп, ушу Карла Маркс колхозунда больницанын өйдө жагында школда окугам. 7 класты. 8 класска окуп жатканда армияга чакырылдым. 43-жылы. Мына 6 жыл армияда жүрдүм. 3 жыл Советтер Союзунда жүрдүм. 3 жыл за границада жүрдүм, ар кайсы жерде. Кудай таалам бакты бериптир, ишенеме жазыптыр. Мына 94-кө кетип баратам эми. Кудай кубат кылса, Кудайдын берген жашын жашаймын. Силерге кааларым, айланайын небере чөбүрөлөрүм, бактылуу болгула, таалайлуу болгула, ата-энеңер менен, эли журтуңар менен аман эсен ачык асманда жакшы жашагыла, жакшы окугула, тартиптүү болсоңор, дайыма Кудай таалам пешенеңерге берет. Жаман болсо, Кудай таалам аны да тараскылап турат, айланайын. Бактылуу болгула, окууңарга ийгилик, өзүңөргө ден соолук, ата-энеңерге узун өмүр, бакты таалай кааларым. Рахмат. Биз согушка чыксак дагы согуш начарчылыгын көрдүк. Школга бара албай, кийим жок, отуруп калган күндөр болду. Эми бул согуш жөнүндө келген жок, арабызда мына ооруктун тылдын деп коет. Ошону иштеген азаматтар, эжелер, апалар көпчүлүк өзү өтүп кетишти. Булар болбосо жеңиш өзү эле келмейбиз. Булар бияктагы ак кеш турса, бияктагы тылды иштегендер күндүр түндүр уйку көрбөй, кийими жок, бир кичике сүйүктүр жарма менен чөп чаап, суу сугарып, кырман бастырып жүрдү. Ушул күндү
ушул бизге ушул жаркыраган эме тынччылык күндө бизге белек кылып берген ушул Шаршен атабызга окшогон аксакалга чоң рахмат ата. Бар болуңуз, аман болуңуздар. Жылыңыздарга жыл кошулуп, ар дайым ушул небере чөбөрөлөрүңүздөрдү балдарыңыздар сүйүнтүп, ар дайым ушундай жакшылыктарга күбө боло бериңиздер. Анан эмне дейт, мынакей 73 жылдык дагы эме болуп атат. Согуштун майрамы. Ана мен айтайын дегеним мына жылда 15 жылдын жүзү болуп калды. Ушул спартакиадан жылда өткөзүп аткан убак. Мына окуучулардын баары тең ушул күндү күтөсүңөр. Ана мен айтайын дегеним сиздерге баарыңыздарга тең ийгилик каалайм. Бирок ортодо жеңил ызасы болот экен, сүйүн эмес ошону көтөрө билели. Ушу Иманкул Жолдош бар эле дүйнөгө кетти. Ушул жапатырмак туруп, башын коюп жерге ушул эмелерди уюштурду эле. Спартакианы уюштурду эле. Көпчүлүк иштеди жерге. Ушуну бир эскерип койсоңор, баласына айтат элем эме болсо. Тек жерге стадион бер жанар кички бир деп орнотуп, Иманкул Жолдош атындагы стадион деп орнотуп койсоңор, мыша айыл өкмөтүнөн көпчүлүк элдин сонун кетерлем. Бул кишинин мээнети ушул спорт кошо жыл сайын уюштурган ат көтөргүч деп айтсам да болот. Рахмат. Ушул күндү, ушул жакшынакай жарыкчылыкты алып келген аталарыбызга, агаларыбызга, апаларыбызга башыбызды ийип таазим кылабыз. Додом соруп чөл боздон, убайым жайын жер козгоп, узаткан жерден майданга келиндер санап жол тосмок, келиндер санап жол тосмок. Атасы кеткен бирөөнүн кайнына кайтып келген жок. Бешиктен ай, бешиктен ай, карыган жүрпөсөк, бир жолу чиркин көргөн жок, бир жолу чиркин көргөн жок. Кеткен бирөөнүн кайнана кайтып келген жок. Жайкалган жайкалган аппак сакалды көргөн жок. Атасы улун көргөн жок. Есть небо родное кругом. Но опять у нас силы пути. Утром шмета сгорев, остальные спешили спастись, как от сокола стая ворон. Сокол взмыл победителя ввысь, солнцем радостным озарен. Но опять у нас силы пути. Он один против всех 9. И опять погибали враги от его справедливой руки. Игла меня, кровь течет невозвратной струей, но живым я стою из огня. Сталин, Родина, вечно со мной. Так не было ли слово сказал?
мая, красный день календаря. С нами гости дорогие, мы от души поздравить вас хотим. Немало песен и стихов посвящены победе. Действительно великий праздник для нас и для всей страны. Мы от души поздравляем ветеранов. Спасибо вам за подвиг ваш огромный, что совершили для страны. Конечно, вас осталось мало. Мы будем вас оберегать. И долгих лет, и крепкого здоровья хотим вам пожелать. Ну, кто ушел, от нас мы будем вечно помнить и место в сердце сохранить. Мы рады приветствовать вас, оставшихся жить ветераны. В ваших сердцах огонь не угас, еще не затянуты раны. Пусть залпы салютов гремят, пусть войны земли утихают, пусть ныне тревожат солдат, в которых огонь полыхает. И пусть победит доброта, и души очистит до конца, взрастает в душе чистота, пусть светит победное солнце. Мы рады, что вы к нам пришли. Мы рады, что вы к нам пришли в мирской суете бесконечной. Пусть будут за ваши мечты, поклон до земли вам сердечный. Здравствуй, мама! Возвратились мы все, спасибо, пробежали все. Пол Европы прошагали пол земли, этот день мы прибежали как могли. Это день победы, город Астрахан. Это праздник, сединой на висках, это радость, со слезами на глазах. День Победы, День Победы,
тальяночке другою. Выгнул бровь парнишка на тальяночке, играет про любовь. Про то, как ночи жаркие с подружкой проводил, какие полушалки красивые дарил. Играй, играй, рассказывай, тальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Kettin görkü nur menen, beldim görkü kur menen, sigan sul mölmölüm, belgili olsun nur menen. Ekilerin uzuldur, açılganday mölmölüm, bir karasan yürek ot, çaçılganday mölmölüm, mangday çaçın bargalan, dilegindey mölmölüm, senin ışkın balanına, dilegindey mölmölüm. Tozulganın zergerinin gülüşündey mölmölüm, mayın degen jorgalan жүрüşündey mölmölüm. Gülzar kılçıl yürektin ağaçıp jatkan jüllörüm, 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 gülzar kılçıl yürektin ağaçıp jatkan jüllörüm. Sekin baskan butundan, seydanam o çok ciddinden, adam koygun butundan, ay kaledim o çok ciddinden. Çıkıra durgan bal olsan, şurunda yaramalınsan, çıkarma yaptı hoşunda, özüne bağınsan, çıkarıp olsan korona, bağınsan, altınlık boynuna benim kocan bulundan olsan. Барын армияға алып кеткенде біз қана қалдық. Мен ошонда 7-ci класты бүтүп 8-ciге окугам. Больницанын өйдө жагында дагы чоң школ бар болчу. Кысыл там. Катар. Ошондо окучумун. Жаңы эле окуп 2 ай окуп калдым. 2 айдан кийин эле эч ким калбай калды. Биз кысылча тартырып койду. Колхоз калып барып. Кысылча тартып жүрдүк. Күндүз биз тартчубуз. Түнкүсүн чалдар тартчы. Армияга барбай калган чалдар. Ошо жылы кышында армия калды. Анда Ак Суу району жок болчу, Москва району. Карабалтага карачубуз. Карабалтага ошо Петровка. Жок. Петровка андан кийин болду. Кайда мен аскерден келгенден кийин болду. Жок, Карабалтага 53 бала бардык. Карабалта району боюнча. Мына Жарты Суудан Мурсектин Асанкулу билесиңер го? Мурсакулдун баласы Жасыкул деген бар болчу. Ушул экөө барды. Чечеринден 5 бардык.
Budonuydan bürөө vardı. Boruşuluptan bürөө vardı. Keyin kayçıp oldu ama ıldıyıkı köşede turtuşu elego. Butu jok. Tüm balası. Oşo öydeki zonadan 10-15 tey bala bir gettik. Barıp mına Karabaltada bizdi Kalkosun sarayına kirgizdi. Eşelon gelgençe dep. Orus baldardı kulupka karmadı. Жаңы жылda майрамga kulupka varsak çatak çıkıp Orustun baldары kirgizpeyibizdi. Köp de. Alar köptü. Şu menen çatak çıkkanda былтыр 7 may günü kayçıp oldu can men askerge bargan çal. Evet, iyi vakıf. Al bala geddomda ösken kiçine bilet eken Orusçanı. Bir de balı şu kuup bizde kayta sarayga çeyin kuup gelişti. Urup. Gelgenden keyin eşikti karmap turgan. Emne olu açılıp ketkenini bilmem bir vakta kıykırıp kalıştı. Bıçak urup ketti dep. Bıçak urup ketti degende anan 53 bala bit boydan çıktık. Oşol saraydan bir jakta bazarı var oğa. Военкоматтан beri bir kvartal bolçu. Oşu yerge gelgençe 8 balanı jıgıp salıştı. Taşmayan urup. Kırgız baldar. Военкомат kapitan jigit eken jaş. Ranim bolup kelgen fronttan. Korkup ketip öyle Frunzaga zvant ettir. 2 saatin içinde 7-8 maşine menen soldatlar gelip kaldı. Bizdi bir bile kurşadı, tigilerdi bir bile kurşadı. Ertesi ertek menle kelatkan eşalongo 53 üstü sal jibirdi. Dağ çatak çıgat dep. Oşo oydan men biz 53 üstü bitmeden Dальний Востокко barıp düştük. Görsek oşo 43-cü жылы Moskvаны korgooga eski soldatlardan barın alıp atkan eken. Bıstaken mene mezi tünü menen kaytalıp bir ordun toldurup koyacak. Anan liste alıp barıp oşo orduna çıktadı. 43-cü yılı 1 mayda Prисяга принимать ettik. 5 may günü 100 kilometre marşrutka çıkardı. Polный сражение menen 60 kilo. Anda avtomatçık bolçunun жаңы barganбыз. Arka çetine bargan günü düşte yakın barıp kaldık. Oşo düşten keyin orup kaldım. Saat 9-10'da sestralar gelip kaldı. Emine bunu appendisit dep. Palatka tige koyuşu böyle palatkaga jatısıp koştu. Erteң menen jerge jarık kirgende dır dep maşina gelgensigen. Көрсе самолет екен ya. Eme самолет. Санитарный самолет кичинекей. Nasilkaga salып эле içinde түртүп жиберишти. Saat 9'ga жетпей читагап келди. Больницага да жатышкан жок. Сразу ошо бойдон гана операционныйга киргизди. Анан операциядан кийин кайта балдарга кошулбай калдым. Читада калдым. Baldardın bari frontga ketdi. Men kalıp kaldım. Oşondan 45-ci жылга çeyin Дальний Востокто служить ettim granitsada. Благовещенский şahrında. Yaponiyaga 2-ci front açkanda Zapattan geldi. Men 2-ci Дальний Восточный frontga katışıp kaldım. Razakovskiy'din войскасына. Жуков'ta gelgen anda. Şonda biz Port Dalny'ga çeyin bardık. 23 sutka soğuş boldu. 23 sutkada hazır men bilişimçe bir köz açırgan jokko Sovetler sayısı. Japonlar koydu. Köz açırgan jok. Samolyottun üstüne samolyotu ulan 10 samolyot gelip bombit etip ketse 10 minuttan keyin dağı gelet. Artpadı готовка. Aylası ketkende sdavayt etti Japonlar. Gitlerdi sayıdaşı olsanan deyin. Anda
Америка менен урушуп атканда, япондар, Америка, Англиялар менен урушуп аткан убакыт болчу. Көрсөң Сталин ушундай кылыптыр да, аны кийин айтып жүрүшөт, биз каяктан билели. Муну Жуков кылды деп. Сталин айтыптыр да, токтотолу, эл чарчады. Эсасын десе, Жуков айтыптыр, жок, аксакал. Биротолу бүтүрөлү. Давай, биз экинчи фронт ачып берели, Японду. Токтотобуз анан кийин. Макул болуптур. 23 суткада ыздабайт этти. Болбосо Гитлерден кийин эле ошолор күчтүү болчу да. Япондар. Америка техникасы да ушундай. Ошо кийин айтат, колго түшкөндө. Ой, Советтер Союзунун техникасы ушундай экен деп. Ал Советтер Союзунун техникасы, мисалы, Америка менен Англиянын техникасы да колго түшкөндөр. 3 жыл иштеттим Советтер Союзунда. Уруш бүттү, уруш бүткөндө Болгошский шаарына келсек, бизден 2 бала полковой школго керек болуптур. Анан 2 бала биз кеттик, мен кеттим, дагы бир бала кетти. Сырасы Читага келип полковой школго киргизди. Октябрь айында кирдим. 46-жылы майда бүттүм. Бүтөлөктө приказ келиптир. Сталин Чайбалсанга 10 танка подарит этти. Ушуну сопровождать эткенге жакшы окуган курсанттардан дайындасын деп. Попадать этип калдым мен ошондо. Июнь айында 10 танканы сопровождать этип Монголияга бардык. Мен бизге ушундай приказ бергенде, штабкана келесиңер кайта деген. Сопровождать этип. Барсак Чайбалсан жибербей койду. Мен муну билген кадрым жок. Мен кадрларым окуп атат азыр. Ленинградда, Москвада, Томскийде, Сибирде дейт. Бу балдарды калтыр деп. Мен калтырып койду. 2,5 жыл служить еттим анан Монголияда. Жакшы, да, шүгүр. Монгол Кыргызстан өзү бир гана тили бөлөк. Окатын бары. Окат тиричилиги, жашоосу бүт эле кыргыз. Кымыз кылганы. 48-жылы келдим, мына, Кудайга шүгүр. Ушу жерден кеткем, ушу жерге келдим 48-жылы. Келгенде эле бригадир болуп иштедим. Күзүндө. Анан кийин башка жака үйлөнүп, башка жака кетип калдым. Милиция болдум да. Милицияда иштедим. Госбанкада иштедим. Көп жерде иштедим. Анан кийин атам картайып кетти. Апам өтүп кетти. Анан айылга келдим. Айылга келгенде Фроликов. Анда биз Аксу колкосу тиякта болчубуз да, чечерин. Тиякта 61-жылы кошулдук биз. 61-жылдан бери Карла Марксте иштеп жүрүп. Мурун Аксу колкосу Сталинга кошулуп шоферлеринде. Эми келгенден механизатор болуп жүрдүм да мен. Танковой школду бүткөм. Анан шофер болдум ба? Завгар менен кичине айтыша кетип, Бендеровчу деп койдум. Ал шатагыбыз ошондон башталган биздики. Кийин Фролик жараштырган. Прямой. Мен тигин айттым, ал еврей болчу. Көп жылдардан бери ушулай өкмөттө ардагерлер кеңешинин төрагасы болуп иштейм. Эми мына клубка батчу эмес ардагерлердин сүрөттөрү, клубка батчу эмес. Эми азыр арбайсыз мына бир аксакалыбыз калды. Кудай ушунун өмүрүн тилеп туралды бир 94 карадым дейт, 104кө чейин карап туруп, майрамдап туралык сен барды. Сен жок болсоң бизди эч ким майрамдатпайт. Мына, бизден кийинки патриоттор. Анан эми мен анчамча өзүм жөнүндө айтып кетейин, ошо мына 10-ду бүткөндөн тракторчу болуп иштедим, колхоз иштедим, тияка 1000 кош балкачта иштеп жүрдүм. Азыр Кудайга шүгүр персоналдуу пенсионермин.
Асманыбыз ачык болсун, мына балдар, мына спортсмен балдар, тиги көрүнгөн балдар баары тең байгел орундарда элешсин. Шакен ден соолугу чың болсун. Шакен байбичесиге дагы узак өмүр жашасын. Өмүрлүү бол Шаке. Дагы бизге жол көргөзүптүр, дагы тыңсын азыр. Илгеркиче айтканда дагы эле бөрү карыса бир койлугума эки койлук алың бар деле. Эме айдарайындар. Рахмат. Майрамыңар куттуу болсун. Эмдиги жылда чогуу жаран, чогуу жерде 9 май тосуп туралык. Мен Акбашаттан болом. Жакыпов Жумалы дегендин баласы Токтосун Жумалиев согуштан келбей калган, Берлинге чейин барып, кара кагаз алып атам ушул жерде далай Акбашат менен Карл Маркстын ортосунда далай көз жашы калган. Мен кыз бала болгондуктан турмушка чыгып кетип, ана келем, мына келем менен келе албай жүрүп, 3 жылдан бери катары менен келип атам. Ушул көз өтүп кеткен, ошо согушта калган баатырларды кантип унутабыз, унутпашыбыз керек. Биздин келечегибиз үчүн, биздин жыргалыбыз үчүн, биздин балдарыбыз, урпактарыбыздын жыргалы үчүн жанын канын берип ошол жакта өмүрүн кыйып ошол жерде калып отурушат. Мен 3 жыл мурун келгем. 9 майда ушул жерде 7-синде өтүп кетип дагы кечигип калдым. Былтыр келсем 5-inde өтүп кетиптир. Дагы кечигип калдым. Анан бүгүн мынакей бүгүн 5-inde жетишип келип мынтип катышып отурам. Ушул Карл Маркстын ушундай өсүп келаткан, өнүп келаткан балдарына рахмат. Ушинтип ар дайым фронтовиктер чакырып, баатырларды чакырып, ушинтип сыйлап, ушундай ыймандуу болуп, ырыстуу болуп, келечектеги болочок балдарга моминтип көргөзүп, ушул үлгү болгонуңарга 1000 мертебе рахмат. Бул ижараны биз мына 13-14 жылдын жүзү болуп калды. Негизи бул күндү уюштурган бул көз өтүп кетти. Жакында эле Иманкулов Жолдошбек деген байкебиз бар эле, өзү ветеран, ушул мектепти бүткөн. Анан эми кишинин дагы көз өтүп кеткенден бирок арта чогуу ооган жергесинде кызмат кылып келген балдар чогуу баарыбыз биргелешип өткөзчү элек. Мунун өткөзгөн себебибиз 7 айылдын мектебин ушу балдарды досчулукка чакырмай, ден соолугун чыгып, ушу спортко кызыгуусу тууралуу көбүнчө. Анан бүгүнкү күндө 73 жылдык мааракенин алды болуп атат. Ошол мааракеге карата бүгүнкү күнү дагы ушул жылда өткөзүп аткан спартакиадабызды өткөзүп атабыз. Кудай буйрса, анан аталарыбызды ошо согуштан келген бир эле аксакалыбыз калган экен, ушул жогорку өйдөкү зонада. Ана кишини жылда чакырып, ушундай кичине өзүбүздүн сый-урматыбызды көрсөтүп, акыл насаатын угуп, ушул атабызга өмүр тилеп, ар дайым биздин арабызда акыл насаатын айтып, төрүбүзгө бир эмне деп айтсак, төрүбүздүн бир көрктүү аксакалдары атабыздын эме болсо экен деп эле ошо менен дайым ушундай кылып өткөзөбүз. Эми арада өзүбүздүн да ушул мектепти бүткөн 4 бала бар элек, ооган жергесине барып келген. Раматов экөөнүн көзү өтүп кетти. Жаткан жерлери жайлуу болсун. Анан биз да ушул мектепти бүткөнүбүзгө быйыл 40 жыл болуптур. Кош майрамда болуп атат. Анан ошол эми негизгиси ушул балдарды досчулукка, ынтымакка чакыруу, ошол көбүнчө ошого басымдуулук кылабыз да. 1 май эмгекчилердин эл аралык күнү, 5 май Кыргыз Республикасынын Конституция күнү, 9 май улуу жеңиштин салтанаттары майрамдоодо Ак Суу Айыл аймагынын, Ак Суу Айыл өкмөтү, Ак Суу Айыл кеңешинин депутаттарынын колдоосу менен жыл сайын ушул майрамды бери жагы 15 жылдан бери улантып келатат да. Бул иш-чаранын негизи Ак Суу Айыл аймагы 7 калктуу айылдардан туруп, 7 орто мектеби жайгашкан. Ошонун негизинде бул иш-чаранын окуучулар арасындагы, мектептер арасында футбол, волейбол боюнча жана жеңил атлетика боюнча спартакиаданын негизги максаты бул мектептер ортосундагы биримдикти, достукту, ынтымакты чыңдоо, жаш балдарыбызды дени саулык боюнча тарбиялоого, патриоттуулукка, мекелчиндикке чакыруу боюнча максаты ушул болуп эсептелинет. Анан бүгүнкү күндө өзүңүздөр көргөндөй улуу ата мекендик согуштун ардагери бизде бир адамыбыз калды, Асан Алиев Шашкын атабыз.
биз ал кишини жыл сайын чакырып ушул жерде 9 майга тилекке каршы 9 май бөлөк жерлерде иш чаралар өткөнүнө байланыштуу биз жыл сайын 5 майда өткөрөбүз бул иш чараларды. Арабыздан улуу байкелерибиз, ошол эле Афган согушунун ардагерлери ар дайым бизди колдоп келишүүдө. Жыл сайын белек бешкектери менен келип окуучуларга, ошол жерде отурган катышып аткан баардык балдарга, кыздарга тарбиялык иштерин жүргүзүшөт. Бүгүнкү иш чара жөнүндө айтсак, бүгүн абдан сонун майрам болуп атат. Мына балдардын баардыгы, ата-энелери болельщиктен баары ушул жерде турушат. Биз тиги Асылбек инибизге ушул жердин айыл өкмөтү абдан ыраазычылык билдирет элек. Анткени ушундай майрамды эметип, бул жерден балдардын ынтымагы, мына балдардын спартакиадасы болуп атат. Окуучулар бири-бири менен таанышат. Бул жерден спорт деген илгери спортты мир деп койчу эле. Балдар бири-бири менен таанышып, ынтымакта болот, ынтымагы өссүн балдардын.